Урматтуу Бактар Эргечевич, мына Россия менен Белоруссиядан сиз айткандай IT адистери абдан көп келип атат. Мен сизге эки проблеманы айтып коеюн. Бул министрлер кабинетинин токтому менен чечилет. Биринчиден, алар келгенден кийин 30 күндүн ичинде ээске мүчөлүклөр каттоого туруш керек. Ошону өкмөттүн токтому менен узартуу зарыл деп ойлойм. Анткени 30 күн ичинде билесиз, IT адистери келип алып, жана программисттер жанагындай сондорго очередке туруп, анан Бишкекке келип, кезек күтүп, ошентип атышат да, ушул кадимгидей тоскоолдук жаратып атат. Алар келгенде өздөрүнүн башка кесиптештерин дагы чакырып, бул жакта шарт жакшы экен деш үчүн биз баягындай бюрократиялык көрүнүштөрдөн арылышыбыз керек. Ошо сондорго келип, кезекке туруп атат. Экинчиден, электрондук каттоо. Электрондук каттоо киргизип, аэропорттон түшкөндөн кийин эле аларды дароо катташыбыз керек. Анткени келип, жанагы бир мисалы ысык көлгө кетип атышат көбү. Григорьевкага, Караколго барабы, сондорго барса аларды сен кимдин үйүндө жашап атасың, ошол үйдүн кожоюну менен чогуу кел сонго. Экөөңөр чогуу келсеңер анан каттайбыз деп атышат. Мына ушундай тоскоолдуктарды бир чечкиндүү кадамдар менен алуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден, мына түздөн түз экономикага байланыштуу быйыл жайкысын 100 миңдеген туристтер келиши күтүлүүдө ысык көлгө. Мына ошого биз азыртан даярдыкты көрбөсөк, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Бул мындай сунуш иретинде.